Жалал Абад облусунун Чаткал районунда туризмди өнүктүрүү колго алынууда. Тоолуу аймакта кыш мезгили 6 айга созулуп, 5-6 айга чейин кар туруктуу кармалат. Мындан улам районго Акташ лыжа базасын бардык шарты менен куруу пландалды. Район жетекчилиги быйылкы жылга эле туризмге 3 миллион сом каражат бөлүп, алгачкы жумуштар аткарылып жатканын маалымдады. Уникалдуу Чаткалда өзгөчө болуп атат да, себеби азыр Кыргызстанда Караколду да алып атабыз, анализ алып. Караколдо азыр кар анча жакшы эмес. Кыргызстандын көп жерлеринде нарында кар бар экен, бирок аякта суук, климат оор. Лыжа тепкен адам муздап калышы мүмкүн. Чаткалдыкы биздин азыр уштапта бир 50-60 сантиметр кар бар. Климат жылуу да, мында киши üşүбөйт. Жакшы да, ошон үчүн муну жандантуу үчүн биз өткөн 2023-жылы план кабыл алып, жерлерин аныктап, уже алгачкы жумуштарды баштаганбызда, жерин кайсы жерлерден. Анан эми бул сөзсүз түрдө инвестор тарабынан кызыктарлар болуп атат, инвестор тарабынан курулат. Чаткал району эл аралык масштабта туристтерди тартуу максатында өзүнүн брендин иштеп чыгууда. Бул Ыдырыс Ата тарыхый комплекси жылына 100 000 зыяратчыны кабыл алууга мүмкүнчүлүгү бар. Туристтерге кызмат көрсөтүүнү арттыруу максатында Ыдырыс Ата шаарчасынын концепциясы даярдалып, учурда долбоордун үстүнөн иш уланууда. Мында тамактануучу жай, мечит, сейил бактар жана 3 жылдыздуу мейманкана түшөт. Бул да туризмдин өнүктүрүүнүн бирден бир жолу, туристтер келиш үчүн шарт түзүш керек. Анан экинчи, бул Кыргызстандын ички туризминде айтылып аткан сөздөр, бирок биз бул туризмди эмеге байлап атабыз. Чаткал району, Жалал Абад областы, биз Чаткал районуна жакынкы Өзбекстан Республикасы Ташкент шаары эң жакын. Чаткал районуна жакын. Анан эми бул эгер туризм баштала турган болсо, ар бир үйдө тейлөө. Мына жанагы биз быйылкы баштап аткан ишибиз ушул да. Туристтерди кантип тейлеш керек, кантип жаткызыш керек, кандай тосуш керек, ушулардын баарын ар бир айылга, ар бир жарандарга үйрөтүп, анан ар бир үйдө тейлөө боло турган болсо, ал туристтер акча менен келет. Акчасын, жатаканасы, тамак ашын берсе, ошол менен райондун өнүгүшүнө дагы бир чоң салым кошмокчу. Биздин эң бир приоритетный келечекти райондун келечеги болгон ошо туризм тармагы да. Ошондой эле Жалал Абад облусунун Сузак районунда кышкы жана жайкы туризмди өнүктүрүү максатында эс алуучу жайлар курулат. Жеке ишкерлер тарабынан бизнес пландар иштелип чыккан. Облус башчы Абсатар Сыргабаев жерлерди ажыратып берүү маселесин карап жатканын билдирди. Заман талабына ылайык боло турган ушундай куруп элге пайдаланууга берем деп атат. Биз аны азыр колдоп атабыз. Бул дагы ошол мыйзамдарга туура келет. Андан кийин мына жакынкы күндөрү биз Чаткалда ушундай кышкы фестиваль өткөзөлү деп атабыз. Лыжа боюнча ошол тебүү боюнча эс алуу жайларын өнүктүрүү максатында, базаларды түзүү максатында. Жалал Абадта туризмдин потенциалы жогору. Облуста туристтер үчүн 50дөн ашуун мейманкана, 7 музей, 76 эс алуучу жайлар, 26 суу жээгинде эс алуучу жайлар, 1 курорт, 3 санатория, 1 эс алуучу база, 30дан ашуун конок үйү жана 14 капчыгайлар ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Асия Сыдыкова, Аскар Мамат Исаков, Регион телеканалы, Жалал Абад.